Илим жана зикир, илим элүү бир. Анас радиаллаху анху айтат: Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эшигине туш олтуруп алып, кээ бир маселелерди талкуулап жаттык. Бирибиз далили катары Курандын бир аятын келтирсе, башкабыз башка аятты. Бул нерсе талашып тартышуу сымал болуп кетти. Мына ошол маалда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге чыкты. Анын жүзү ачууланганынан кызарып калыптыр. Кудум эле анын бетине анарды сыгып салгандай. Эмне силер дүйнөгө ушул үчүн келдиңерби? Же силерге ушундай өкүм болгонбу? Деди да. Мен бул дүйнөдөн кеткенимден кийин талашып тартышуудан бири-бириңерди мойнуңарды чаап, капыр болуп кетпегиле, деди. Ушундай талашуулар капырлыкка алып барат. Анас радиаллаху анху айтат: Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эшигине туш олтуруп алып, кээ бир маселелерди талкуулап жаттык. Бирибиз далили катары Курандын бир аятын келтирсе, башкабыз башка аятты. Бул нерсе талашып тартышуу сымал болуп кетти. Мына ошол маалда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге чыкты. Анын жүзү ачууланганынан кызарып калыптыр. Кудум эле анын бетине анарды сыгып салгандай. Эмне силер дүйнөгө ушул үчүн келдиңерби? Же силерге ушундай өкүм болгонбу? Деди да. Мен бул дүйнөдөн кеткенимден кийин талашып тартышуудан бири-бириңерди мойнуңарды чаап, капыр болуп кетпегиле, деди. Ушундай талашуулар капырлыкка алып барат. Табарони.